Эми ал жагын жөн эле койсо болмок. Реклама кылып эмне кереги бар? Жыргаган жашоодон алып атпай эле алар, туурабы? Кыйналып, бир аз болсо жардам болсун деп өкмөт өзү берген, анан өзү кайра реклама кылып анан эмне кереги бар? Ошо каршымын көрсөткөнүнө. Көрсөтпөй эле койсо болмок. Карапайым эл пособие ала албайт. Эмнеге дегенде бир жалгыз уyu бар болсо дагы бербейт экен. Наоборот, чоңдор алат экен ошо пособияны, чындыгын айтыш керек. Мына мен барсам, сенин башыңда машина бар экен, баланча коюң бар экен, баланча уюң бар экен деп туруп пособияга жазбай койгон. Ошолордун жүзүн элге жарыяласын, ошо кимдер алып атыптыр, ошо чыгарсын ачыкка. Вот ошондо акыйкаттык болот. Жок, кереги жок да, негизи ар кандай элдер бар. Кээбирлер көрсөткүсү келет, кээбирлер көрсөткүсү келбейт. Анан зачем аны? Мындай эле барып туруп жанагы инспекторлор текшерип атпай, алар кагазын берип атат, туурабы? Ошентсе болмок да. Зачем? Андай кереги жок да, негизи. Жок. Көз карашыңыз. Колдойбуз. Колдойбуз, анткени азыр жөлөк пул алгандар мамлекетте эме болуп атпайбы? Жакырчылыкты жоюу иш-чаралары жүрүп атат да. Ошого карата эми ачык жарыялабаса деле берип койсо жакшы болмок деген оюм бар да. Анткени ага муктаж болгон адамдар өтө көп болуш керек да. Менин оюмча. Ошолордун жүзүн теле аркылуу элдерге көрсөтүүгө жарыялоого макулсуз. Ага деле макулдугум жок, анткени эми ар кандай адамдар бар да, кээ бирөө жөлөк пул алганын мындай жашыргысы келет да. Ошого мындай терс эмедемин да, көрүнүштө. Билбейт экен аны, ал эмне ойлоп атканын кайдан билебиз? Бай семьялар деле жөлөк пул алып атат дейт. Мен бар. Мен айылдан келдим, бар айылда. Малдуу жандуулар да алат андай эмелерди. Жарыялоо туура эле. Туура, кээ бирөөлөр ала албай атат. Үйүндө эчтеке жок. Отурат. Тамак жетишпейт. Алар албайт. Тиги байлар айткандай малдуу жандуулар бүт баарын башка каттатып коюп эле, анан кийин жок деп коюп алып атышат. Муну туура бар. Жапардык.